Балар баарыңарга салам. Биз бүгүн сомодо кездешкен мисал талдайбыз. Мисалыбыз кандай? Функциялардын кайсынысын O деген чекит координаттар 0 0 менен кесилишет. Кесилишүү деген нерсени кандай карайбыз балдар? Мисалы бизде функция бар. Функциябыз бул жагыбыз x, бул жагыбыз эне y, туурабы? Андан функциянын сызыгы бар, графиги бар. Анда мисалы чекит ушул функциянын үстүнө жатса, анда мисалы a чекит бул функция менен кесилишет функция менен. Жатпаса, мисалы b чекит эмне кылат? Ушул функция менен кесилишпейт. Бизге 3 функция берилген. 2x квадрат, 4x квадрат минус x квадрат, 3x квадрат минус 2. Кандай текшеребиз? Карайсыз балдар. Бизде чекиттер кандай берилген? 0 жана 0. Кандай текшеребиз? Кесилишеби же кесилишпейби? Бизде биринчи сан бул дайыма x, экинчи сан дайыма y. X ордуна 0 коебуз. Кантип коебуз? Барабар 2 көбөйтүү 0-дун квадраты. Жообуз эне болуп чыкты? Жообуз тура 0 болуп чыкты. Карайсыз, биз 0 койгондо жообуз 0 болду. Анда функциябыз кесилишет. Анда бул жерге 0 коюп чыгабыз. 4 көбөйтөбүз 0 квадрат минус 0 квадрат. Жообуз да 0 болду. X ордуна 0 койдук, жообуз да 0 чыкты. Анда бул да туура. Экинчи мисал туура. 3тү карайбыз. Бул жакта кандай карайбыз? 3 көбөйтөбүз 0 квадрат, кемитебиз 2. Канча болду? Бул жагыбыз 0 чыкты. А 0дон 2-ни кемитсе канча болду? Минус 2. Минус 2 функциябыз ушул график аркылуу кесилишпейт. Түшүндүбү? То есть карайсыз, эмне кесилишпейт? Себеби бизде 0 коюп чыкты, бирок 0 чыкпай 2 чыкты. Минус 2 чыкты. Анда туура жообуз кандай? 1 менен 2 кесилишет, 3-чү графигибиз кесилишпейт. Сабакка чоң рахмат.